24-июль. Иса өзүнүн койлорун коргойт. Анан Иса теңир Петрге: "Шимон, Шимон, шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды. Бирок ишенимин жоготпосун деп, мен сен үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин бир туугандарыңдын ишенимин бекемде", деди. Лука 22-бөлүм 31-32 аяттар. Петр Исадан 3 жолу баш тартып, катуу мүдүрүлсө да, Исанын ал үчүн болгон сыйынуусу аны тура албас болуп кулагандан сактап калган. Исанын сыйынуусу Петрге өзүнүн катасын түшүнүп, өксүп ыйлаганга, андан соң кайра кубанычка жана эр жүрөктүккө толгонго жардам берген. Ал канчалык эр жүрөк болуп калганын 50-күн майрамында айткан насаатынан байкасак болот. Биз да ишенимден кайтып кетпешибиз үчүн бүгүн Иса биз үчүн арачылык кылып жатат. Римдиктер 8-бөлүм 34 аятта Павыл ушундай дейт: Иса өзүнүн койлорун коргой турганын жана алардын бирөөсү да өлбөй турганын убада кылган. Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм. Алар мени ээрчишет. Мен аларга төлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Жакан 10-бөлүм 27-28 аяттар. Кудай койлордун ишенимин сактагандыктан ушундай болот. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Иса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Филиппиялыктар 1-бөлүм 6 аят. Кудай бизди ишеними үчүн өздөрү күрөшсүн деп таштап койбойт. Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Филиппиялыктар 2-бөлүм 13 аят. Кудайдын сөзү бизге кепилдик берет. Эгерде биз Кудайдын балдары болсок, анда ал өзүнүн эрки аткарылышы үчүн Иса Машаяк аркылуу бизде өзүнө жага турганды жаратып, бизди ар кандай жакшы ишке жөндөмдүү кылат. Еврейлер 13-бөлүм 21 аят. Биз ишенимибизди жана кубанычыбызды жоготпой, аягына чейин чыдай турганыбыздын себеби биздин тагдырыбыз Кудайдын колунда болгондугунда. Албетте биз өзүбүз да күрөшүшүбүз керек. Бирок ушул күрөшүбүздү да ал биздин ичибизде өзү жүргүзөт. Римдиктер 8-бөлүм 30 аятта айтылгандай, Кудай кимдерди актаган жана даңктаган болсо, алар үчүн ал сөзсүз ушундай кыларына бекем ишенсек болот. Кудай тарабынан акталгандардын даңкталышы эбак эле ишке ашкан нерсе десек болот. Ал кимдерди ишенимге алып келип актаган болсо, алардын эч бири жоголбойт.